Активист Азамат Баямановду белгисиз адамдар алып кетишкени айтылууда. Биз ташиптер ушундай духу бар адамдарбыз. Жергиликтүү журналисттер УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиевди СИЗО 1ден издеп таппай калышты. Кырсык бүгүн катталган ысык көлдө кайгылуу окуя. Париж эс алуу борборунда кыз сууга чөгүп каза болду. Ушулар жаңылыктар түрмөгө видеонун астына бойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан Активист Азамат Баямановду белгисиз адамдар алып кетишкени айтылууда. Активист Азамат Баямановду бүгүн 24-июлда белгисиз адамдар күч колдонуп автоунаага отургузуп, белгисиз тарапка алып кетишкени тууралуу маалымат анын Facebook баракчасына жарыяланды. Буга чейин ал инвесторлорго 49 жылга берилип жаткан жерлер тууралуу пикирин билдирген. Азыркы учурда мына эң актуалдуу болуп жаткан бул 49 жылга берилип аткан биздин жерлерибиз мынакей. Ошол эле көбүнчө ошо Кытай инвесторлорго деп 49 жылга биздин жерлерибиз кетип атат да. Бул эмне дегени? Бул биз анда жерибиздин баарын эле дүйнө жүзүнөн инвесторлор чакырып туруп тарап берип салып эле ошо менен эле өнүгүп атабыз деп олтура берели. Андан соң 22-июлда УКМКга суракка чакырылганын, ал эми 23-июлда сурактан чыгып келгенин билдирген. Учурда укук коргоо органдары бул окуя боюнча расмий маалымат бере элек. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Биз ташиптер ушундай духу бар адамдарбыз. Жергиликтүү журналисттер УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиевди СИЗО 1ден издеп таппай калышты. Ал 1 апрелде коррупция беренеси боюнча айыпталып кармалган. 1 май райондук соту 2 апрелде аны жаза аткаруу кызматынын 21 мекемесинде, башкача айтканда СИЗО 1де кармоо чечимин чыгарган. Бөгөт чарасы кийин дагы 2 жолу каралып, экөөндө тең СИЗО 1де кармалсын деген токтом чыккан. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинин 1 бөлүгү менен айыпталган ТШКга карата колдонулган камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 мекемесинде 2026 жылдын 16 сентябрына чейин узартылган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы айыпталуучу Шайырбек Ташиев 2 апрелде да кийин да СИЗО 1ге жеткирилбегенин ырастады. Андал кайда? УКМКнын мурдагы төрагасынын иниси Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайында экени белгилүү болду. Муну ырастап, тергөө бүткөндөн кийин тергөө абагына жеткирилерин айтууда. Адвокаты болсо Шайырбек Ташиев кайда экенин айта албай турганын билдирди. Мен ал боюнча маалымат бере албайм. Ал боюнча эми бир жазып атпайбы. Андан кийин бизде өзүбүздүн соглашениябыз бар. Мен только баягы процесс жагына карап берем. Иши тергелип бүтүп калдыбы, бүтө элекпи? Азыр эми ошол экспертизалар дайындалган, ошолордун жыйынтыктарын күтүп атышат. Бул арада коомчулук арасында соттун чечими эмне үчүн аткарылбай жатат, эмне үчүн тандалма саясат жүрүүдө деген суроо пайда болду. Соттун чечими тынтыксыз чекит түргө чейин аткарылыш керек. Анан тергөөчү мындай чечти десе, анда соттун эмне кереги бар? Эмне үчүн УВС бүгүнкү күнгө чейин кармалып турат деген суроого башка өңүттөн жооп издеп көрөлү. УВС СИЗО 1ге караганда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр каралган. Жакындар менен жолугуу, тамак аш киргизүү жагы жеңилирээк. Так алышты факт аябай эле. Эми бардыгына бирдей мамиле болот деп айтылган. Бирок иш жүзүндө бул прецедент андай эмес экен далилдеп жатат да. Бул эми өкүнүчтүү факт. Кош стандарттуулук көрүнүп жатат. Териштирүү болуш керек.
керек болсо ошого жол бергендер жоопкерчиликке тартылыш керек, жумуштан айдалыш керек деп ойлойм. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Шайырбек Ташиев Кыргыз нефтегаз ишканасындагы коррупциялык схема боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган болчу. Тергөөнүн алдын ала маалыматына ылайык, мамлекетке келтирилген зыян 4,1 миллиард сомдон ашат. Мурдагы депутаттын жакындары, анын ичинде Камчыбек Ташиев, бул боюнча комментарий берген эмес. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026-жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.